Кутмандуу кечиңиздер менен. Арыбаңыздар, ардактуу кесиптештер, урматтуу педагогдор, сүйүктүү ага эжелер. Менин атым Шарапова Нургүл Дөлөсовна. Бүгүн түз эфирде онлайн дагы бир сабакта сиздер менен көрүшүп жатканыма, жолугуп жаткандыгыма абдан кубанычтамын. Жакшы турасыздарбы? Иштериңиздер, ден соолугуңуздар жакшы болсун, аманчылыкта ушундай кыргызыбызга келечек муунга кызматыбызды кыла берелик. Бүгүн дагы сиздерге жакшы жаңылыгыбыз бар. Нур Сабат билим берүү борбору тарабынан ушу жаңы курсту иштеп чыктым. Мен өзүм жөнүндө толук тааныштырып өтөйүн эми сиздерди. Биздин тема лидерлик жана ийгилик сырлары деп аталат. Ийгиликке жетүү дагы маанилүү, ийгиликке умтулуу дагы маанилүү. Андыктан ошо ийгиликке жетүүдө дагы көп сырлар болот экен. Балдарды биз дайым шыктандырып, демилгелеп келебиз. Ата энелерди шыктандырабыз ал тургай. Ал эми мугалимдерге көңүл бөлүп, мотивациялап, мугалимдерди шыктандырып, чогуу бир аянтчада демилгелеп тургандагы аянтча жана мотиватор да болгону жакшы экен. Ошондуктан ушул жаңы курсту иштеп чыктым. Биздин ийгилик боюнча, насаатчылык боюнча атайы группа ачтым эле. Ал жерде бир 9 эле мугалим отурат пока азырынча. Ушундай бир активдүү, ынтызар мугалимдер биригип, мындай ийгиликке умтулуу маанилүү да. Ошондуктан сиздерге ошол лидерлик боюнча, анан педагогика психология боюнча, биз өзүбүздү таануу, өнүктүрүү боюнча кандай билимдер керек экени жөнүндө сөз кылалы. Эми мен Шарапова Нургүл Дөлөсовна Бишкек гуманитардык университетин 2002-жылы аяктаганмын. Эмгек жолумду ушу Сокулук районундагы Жал Мамыралиев атындагы орто мектебинен баштадым эле. Андан кийин ошо мугалим катары Каракол шаарында эмгектенип калдым. Мен мугалим катары ийгиликке умтулган, лидерликти самаган инсанмын. Ошол мектеп жашымдан бери мектеп предметтик олимпиадада, анда Түп районунда Муканов атындагы орто мектепте окуп аяктадым эле. Ошондо кыргыз тили жана адабияты предметинен республикалык деңгээлде 1-орунга ээ болуп, ал кезде биздин учурда жогорку окуу жайына тест менен кабыл алынчу, азыркыдай жалпы республикалык тестирлөө жок болчу. Ошондо олимпиададан жеңген окуучуларды, бүтүрүүчүлөрдү жогорку окуу жайына сынаксыз кабыл алчу да. Ошол Бишкек гуманитардык университетине сынагы жок өтүп, артыкчылык диплом менен аяктагам. Эми мугалим катары иштеп жатканымда дагы жыл мугалими 2013 кароо сынагында республикалык деңгээлде 1-орунга ээ болгонмун. Эми бул ийгиликке коомчулукта өзүңдү эмгекчил катары өзүңдү таанытуу, каалаган максатка умтулуу өтө чоң маселе. Ошондуктан сиздер менен ийгиликке жетүүдөгү жолдор, азыркы педагог катары жаңыга умтулуу, катардагы жөнөкөй мугалимдердин катарынан суурулуп чыгып чыгармачыл катары эмгектенүү дагы зарыл. Ошондуктан биз лидер болууда дагы жана алдыңкы ийгиликке жетишүүдө дагы чоң маани жатат. Мен ошондой эле республикалык деңгээлде улуттук тренер катары көптөгөн эл аралык долбоорлор менен кызматташып, тренер катары педагогдорду окутуп келемин. Бир катар эл аралык долбоорлордо иштедим. USAID, ЮНИСЕФ, АБРдин долбоору, GIZ-тин долбоору менен жана Бүткүл дүйнөлүк банк тарабынан каржылаган долбоорлор менен мектеп окуучулар, мектеп мугалимдерин жана бала бакча тарбиячыларын окутуп келдик. Ата энелерди да окутуп келем. Учурда мен балдар чыгармачылык борбору бар, Каракол шаарында балдар билим берүү борборунун директорумун. Буга чейин Ысык көл областтык билим берүү институту бар бизде, педагогдордун квалификациясын жогорулатуу институт. Ошондо директордун орун басары катары дагы, методист, лаборатория башчысы катары да эмгектенип келдим. Лидер катары мен педагогдор жамаатында билим берүү чөйрөсүндө мен лидермин деп айта алам. Эми демек биз ар бир мугалим лидер. Мен өзүмдүн педагогикалык кызматымда, мугалимдер арасында, мектеп ичинде ошол жетекчилик катары жана ийгиликтерге жеткен адам катары лидермин деп жатам. Эми биз окуучулар арасында, коомчулук, ата энелер арасында, эмгек жамаатында педагогдордун баардыгы лидер.
Анткени сиздер топ баштаган жамаатка, көпчүлүк адамга билим берип, тарбия берип, багыт көрсөтүп, инсан тарбиялап жаткан инсан дайым лидер болуп саналат. Ошондуктан сиздерди лидерлик жактан мотивациялоону туура көрдүм. Араңыздардан аттестацияга жана ар кандай семинар, мастер класстарга даярданып калсаңыздар, ачык сабактарды өтүүдө мыкты жетишкендикке ээ болом деген каалооңуздар, ынтызарлар болсо, ошондой эле жанагы ар кандай кароо сынактар бар, райондук, облустук, республикалык деңгээлде мыкты педагог, мыкты мугалим деген кароо сынактар бар. Мына ошондо дагы эгерде мотивация керек да, анан жанагы результат, натыйжалуу жана тажрыйбалуу, идеялуу чыгармачыл адамдардын сунушу жана кеңеши керек. Ошондуктан сиздерге дайым, эгерде мен ушундай конкурстарга катышат элем десеңиз, сиздер мен ошол конкурстарга, кароо сынактарга катышып, ийгиликке жеткен адам катары дайым жардам бере алам. Эми ушул лидерлик боюнча, демек, жакшы лидерлик мотивация жөндөмүнө ээ жана ошого кантип аракеттенип демилгелеш керек экендигин билген адам лидер болуп саналат. Албетте сиздер мугалимдер баардыгы лидер. Эми ошол мугалимдер окуучулардын командасында жана мектеп жамаатында өзүнүн командасында өзүнүн укугун, өзүнүн кызматын жана ошол кызмат аткарууда өзүнүн өзгөчөлүгүн көрсөтө алган идеялуу, ынтызар адам болот эмеспи? Ошол лидерликтен биз ишке берилгендиги эң жакшы жактарыңызды алып чыксаңыз, сиз мүмкүнчүлүк издеп, дайым мүмкүнчүлүк издеп, таанып билүүчүлүктү өнүктүрсөңүз, өзүңүздү таанып, ошол дагы бир изденип жаңы нерсени билүүгө жагыңызды өнүктүрсөңүз, анан аналитикалык жөндөм, аналитикалык ой жүгүртүү жөндөмү, көйгөйдү чече билүү жөндөмү маанилүү. Эми ушул жерден бир аз токтолуп өтөйүн чечмелеп. Бул дайым психология менен байланышкан. Биз деген мугалимдерди түрдүү долбоорлор менен, долбоорлор акысыз окутат эмеспизби? Мектептерде ошо массалык түрдө, бирок долбоордун баардыгы башталгыч класстардын мугалимдери үчүн жүргүзүлөт. Анан башталгыч класс мугалимдерин окуттук, албетте мектеп администрациясын, директорлорду, окуу тарбия иштеринин директорлорун окуттук, тренерлерди. Ошондой эле институтта курска келген ар түрдүү предметтеги мугалимдерди окутуп келебиз да. Анан ошолдо биз көптөгөн жана долбоорлор менен мыкты методикаларды үйрөтөбүз. Албетте арасында лидер, чыгармачыл, өзүн чыгармачыл жана ынтызар катары, чебер мугалим катары, кесипкөй катары тааныткан адамдар бар. Бизде ошо окуу керемет долбоору менен бизде Мырзабаев Таалай агайдын педагог катары образы, Ташкенова Бактыгүл эженин педагог катары образы абдан маанилүү. Ош облусунан да мыкты педагогдор бар. Нарындан дагы, Талас, ошо Баткен, Чүй областынан дагы биз билебиз кандай мыкты педагогдор бар. Мына ошол педагогдор булар жамаат ичиндеги чыгармачыл, кесипкөй, мыкты лидер адамдар. Алардын айтканын адамга угат, адамга жагымдуу, ийгиликти көрсөтө алган, ийгилик баяндары бар, натыйжага жеткен ынтызар адамдар. Эми биз ошол методиканы үйрөтүп жатабыз мугалимдерге көптөгөн. Сабактарды, ачык сабактарда жакшы сабактарды көрсөтөсүздөр. Ошол семинар болсо, ошол үйрөнгөн методикаларды көрсөтүп, жакшы сабактарды өтүп келесиздер. Бирок дайым эле эмес да. Мына ушул бул психология менен байланышат. Эмне үчүн биз ачык сабакта гана өзүбүздүн жакшы жагыбызды көрсөтөбүз, аракетибизди, дараметибизди көрсөтөбүз дагы. Калган учурда кадимкидей эле салттуу сабак, күнгүн адат кадыресе турмушка өтүп кетебиз. Бул ынтызарлык, каалоо менен байланышкан. Бул ошол бала чагыбыздагы психологиялык тарбия жана ар кандай биздин өзүбүзгө баа берүү жана мотивация менен байланышкан. Адам дайым өзүндө демилгелеп шыктандырып турбаса, кадимкидей мотивация түшүп кетет. Күнүнкүдөй турмуш тиричилик көйгөй менен алпурушуп эле биз кадыресе турмушка көнүп, комфорт зонасы деп коет го, ошондой бир абалга чөгүп кетебиз. Ошондуктан
дайым адам мотивация шыктана турган сабактарды окуп турушу керек. Мен көптөгөн педагогика психология боюнча деги эле коуч тренерлерден психология боюнча көп сабактарды алам. Мотивациялык, демилгелөөчү, шыктануучу сабактарды көп алам. Ошондуктан адам өзүн шыктандырып туруш керек. Илгери 2013-жылы ийгилик жаратыптырмын. Андан бери көптөгөн ийгиликтерге мындай кесип катары, жетекчилик катары, тренер катары өзүмдүн максаттарыма долбоорлор менен жаңы үйрөндүм. Бирок жеке жашоодо адам катары, ийгиликтүү инсан катары, каалоо максатына жеткен адам катары дагы демилгелүү болгум келет. Ошон үчүн демилге берген, шык берген сабактарды окуп келем да. Мен эмнени байкадым, мугалимдерге биз ошол методиканы үйрөтөбүз, бирок методика эмнеге ишке ашпай жатат? Себеби ынтызарлык, каалоо, анан турмуш тиричилик, ар кандай ситуациялык, эмоционалдык абалдар ошолорго таасир берет экен адамга. Ошондуктан көп эле массанын ичинен баары деле адам ийгиликке умтулуп же өзгөчөлөнүп, топтон чыгып өзгөчөлөнүп чыга бергиси келбейт экен. Бул дагы каалоо, анан эмоционалдык абал, анан шыктануу менен байланышат да. Ошондуктан педагогдорго дагы шыктандыруучу, демилге берүүчү, педагогдорду мактап, педагогдорго дем күч берүүчү, кеңеш берүүчү, мактаган, сый урматтаган дагы бир сабак керек экен. Методика эле окуй бербей, жалаң эле. Мен сабактарымда онлайнда жалаң гана биз методиканы үйрөтөбүз да, жалаң методика боюнча, анан педагогика психология боюнча сабактар кошулду. Көбүнчө методиканы үйрөтөбүз, жалаң гана методика менен эле чектелбестен ушундай мугалимдерди көтөрмөлөп, сый урматка бөлөп, бөпөлөп, анан шыктандырып, демилгелеп турган дагы сабак керек экен. Ошондуктан ушул сабакты иштеп чыктык. Бул мүмкүнчүлүк, адам өзүнүн мүмкүнчүлүгүн таанып, дайым изденип туруш керек. Ал мүмкүнчүлүк шыктануу менен барабар. Биз бул баардыгы эмне үчүн жаңыга умтулбай калдык, эмне үчүн эски менен эле калып жатабыз? Бул биздин ошол өзүбүзгө болгон баа берүү, өзүбүздү таануу жана шыктануу менен байланышат да. Өзүбүзгө ишеним менен байланышат. Ошондуктан ишеним берип, психологиялык жактан шыктандырып, педагогдор деп турган дагы адам керек экен да. Ошондуктан анан аналитикалык жөндөм, сынчыл ой жүгүртүү бизде болгон эмес. Бул советтик мезгилдеги тарбиядан калган сынчыл ой жүгүртүү жөндөмү. Бул анализ деп адамдын өзүнө болгон баа берүүсү, өзүнүн оюн ачык айта билүүсү менен байланышат да. Ошондуктан өзүнө болгон баа берүү качан пайда болот? Анализ дегенде. Ошондуктан аналитикалык ой жүгүртүүгө дагы токтололук, ой жүгүрткөнү да үйрөнөлүк. Бул 4К көндүм менен байланышат да. Ошол анализ, сынчыл ой жүгүртүү, креативдүүлүк, коммуникация, кызматташуу деген 21-кылымда негизги көндүм болуп жатпайбы? Андыктан баарыбыз бири бирибиз менен кызматташалы, өзүбүзгө анализ берели, кесиптик жөндөмдүүлүгүбүзгө көйгөйдү чече билели. Мына ошол сабактар болот кызыктуу. Ыңгайлашуу, азыркы коомго мына айтып жатабыз, балдардан артта калып жатабыз деп. Балдарыбыз биздин альфа мун, Z мун тарбиялап жатабыз. Биздин балдар коомдун жаңы заманбап адамдары. Ошондуктан заманбап чөйрөгө ыңгайлашуу дагы жөнөкөй нерсе эмес экен. Биздин түшүнүк менен азыркы балдардын түшүнүгү такыр башка, көз карашы башка. Ошондуктан коомго ыңгайлашып биз өзгөрүү маанилүү. Ал үчүн адам өзгөрүш жөндөн жөн эле дароо эле өзгөрүү мүмкүн эмес экен. Ошондуктан ыңгайлашуу боюнча дагы мотивациялык сабактарды өтүшүбүз зарыл. Креативдүүлүк албетте, чыгармачылык, идея бөлүшкөн жакшы да. Кызматташтык менен кимде кандай ой жаралды, ойлоп табуучулук маанилүү. Ыңгайлашып калган абалдан чыгуу, жана зона комфорта дейбиз, комфорт көнгөн адаттан чыгуу маанилүү, абалдан. Албетте туруктуулук, чыдамдуулук маанилүү. Мына чыныгы лидерликтин сапаттары. Эмпатия бул бирөөнүн абалын түшүнө билүү деген сөз. Көңүл бөлүп, бул ошо абалында боорукерлик менен ошол абалын түшүнө билүү. Албетте ошол биз чыныгы лидер катары биз таасирлүү, аркабыздан келечек муунду ээрчите турган адам болуш үчүн да ал балдардын жан дүйнөсүнө түшүнүшүбүз маанилүү да. Коммуникация, калыстык маанилүү. Калыс карасак, чындыгында баардыгына бирдей мамиле кылуу менен калыс карасак балдарга албетте лидер болобуз. Мугалимдер муну жакшы билесиздер. Мамиле түзүү азыркы учурда мамиле психология менен байланышалык
бул балдар менен мамиле түзүү өтө маанилүү азыркы учурда. Жаңы муун менен мамиле түзүүдө бул балдардын жан дүйнөсү, сезимтал, көз карашы, түшүнүгү заманбап, анан өзүнө болгон баа берүүсү күчтүү. Бул балдарга жоопкерчиликти өзүңө ал деп жакындан мамиле кылуу маанилүү. Ошондуктан азыркы күндө психологиялык сабактарды окуу маанилүү. Мурда биз эмнеге психологиялык сабактарга көп деле муктаж эмес болчубуз? Себеби мурда авторитардык деп коебуз. Совет мезгилинен калган тарбия менен баарыбыз бир тартипке баш ийип, айтканды аткарган, кынтыксыз аткарган муун болуп тарбияланганбыз. Бизге психологиянын деле көп кереги жок, анализде ой жүгүртүүнүн деле кереги жок. Анткени бир киши айтса кандай айтса ошондой болчубуз. Ал эми азыркы күндө балдардын өзүнүн көз карашы бар, өзүнүн жеке позициясы бар. Ошондуктан бала менен мамиле түзүү дагы азыркы күндө оор болуп жатат. Азыркы күндө көптөгөн көйгөйлөр болуп жатат деген пикирлер дагы коомчулукта айтылып атат. Бул туура маселе. Анткени азыркы балдардын көз карашы, түшүнүгү башкача да, заманбап. Булардын өзүнүн эркиндүүлүктүү, өзүнүн оюн ачык айта билген, өзүнүн позициясына тура билген муун. Ошондуктан бул балдар менен мамиле түзүүдө да кандайдыр баланын жан дүйнөсүнө эмпатия, баланын жан дүйнөсүнө жакын болуу маанилүү. Биз эмне үчүн мамиле түзө албай атабыз? Ата эне дагы, педагог дагы. Анткени биз башкарып көнгөнбүз да, мен айткандай болот депчи. Ошол мен айткандай кылгын дегенге алар баш ийбей жатат. Алар өз оюн туура көрөт. Бул чындык, туура. Ар бир адам өзүнүн позициясында туруш керек, чындыгында. Ошол тарбия менен биз өзүбүздүн көргөн мурдакы тарбия менен салыштырып, анан келише албай турган мезгилде мындай гармония болбой жатат да. Ошондуктан азыркы балдар өтө ынтызар, жаңыны бат кабыл алган, жаңыга бат ыңгайлашкан, анан өтө сезимтал балдар. Ошондуктан балдар менен мамиле кылууда дагы биз өзүбүздү кандай өзгөртүшүбүз керек, бул дагы билим маанилүү. Ошол бала менен чындап туура мамиле түзө алган адам лидер. Харизма бул жөндөмдүүлүгүңдү көрсөтө билүү. Адам эмнеге жөндөмдүү болсо, ошону тартынбастан жөндөмдүүлүгүн көрсөтө билүү маанилүү. Бардыгында тартынчаактык бар. Бул бала кездеги психологиялык абал менен мындай тарбиядан байланышкан. Эми бул психологиялык абал да. Адамдын тартынчаактыгы, өз оюн айта билбегендиги, коркунуч сезимдер, өзүнө ишенбеген сезим биздин ошол эмоционалдык блоктор менен байланышкан да. Ошондуктан көп эле мугалимдердин арасында, педагогдордун арасында ушундай көрүнүштөр болот. Педагогдордун ошондуктан биз ушул харизма менен да иштегенибиз маанилүү да. Харизма бул демек сиздин сөздөрүңүз, иш аракетиңиз менен башка адамдарды өзүнө тартуу деп которулат. Түрткү берүү же таасир этүү жөндөмү. Демек сизде харизма күчтүү болсо, сиз азыркы балдарды аркаңыздан ээрчите аласыз, ынандыра алабыз. Биздин сөзүбүз өтүмдүү болот. Билимге, тарбияга умтултуруп биз өзүбүз тарта алабыз. Бизде харизма күчтүү болуш керек. Демек биз харизма күчтүү болуш үчүн биз кандай педагог, заманбап педагог болушубуз керек болуп жатат. Мына дал ушул заманбап педагогдун образы кандай? Ошол жөнүндө үйрөнөлүк. Сөз чеберчилик маанилүү, урматтуу кесиптештер. Биз эл алдында ошол класс ичинде биз адамдарга сүйлөгөн, доскага чыгып сүйлөгөн адамбыз. Ата энелер чогулушунда өткөрөбүз, көптөгөн семинар, тренингдерди өткөрөбүз, ар кандай иш чараларды өткөрөбүз. Элдин астына чыгып сүйлөгөн инсан мугалим. Мына ошол биздин сөзүбүз дагы таасирлүү, харизмадан тышкары. Дикциябыз, үн кылышыбыз дагы балдарга таасирлүү жана жеткиликтүү болуш керек. Ушул биздин курста сиздерге сөз чеберчилиги боюнча дикцияны коюу, табыштарды так айтуу жана сөз байлыкты көбөйтүү боюнча сабак, мастер-класстар болот. Мен да бул атайын курстарда окугам. Бул сөз чеберчилик өтө маанилүү. Элдин астына чыгып сүйлөгөндө дагы биз көркөм, уккулуктуу, сөз байлыгыбыз кенен жана таасирлүү сүйлөгөнүбүз маанилүү да. Себеби педагог биз мугалим башкалардан айырмаланып сүйлөшүбүз керек. Макул, сиздерге сөз берди, микрофон берди дейли. Мына ошондо дагы сиз эл катары эле, ата энелер катары эле кыска, супсак эле сөздөр сүйлөбөстөн көркөм сөз менен сүйлөгөн да маанилүү. Ошондуктан сөз чеберчиликтин дагы кыска, нуска жана маанилүү уккулукту так
дикция менен сүйлөш керек. Албетте мугалимдер көп сүйлөйбүз, биз мугалимге 45 мүнөт сүйлөйбүз дейбиз. Чын эле сөз берсе эчке көп сүйлөйбүз мугалимдер. Бирок ошол маңыздуу, уккулуктуу так дикция, жагымдуу үн менен сүйлөгөн маанилүү. Ошол сөз чеберчилигинин атайы дагы мастер-класс көнүгүүлөрү бар. Ошол жанагы дикторлор, алып баруучулар аттай ушундай мастер-класстардан өтөт. Ошол курсубузда ошондой мастер-класстардан үйрөнөлүк. Сонун көнүгүүлөр бар. Тил менен тиш жакты ачуу жана башка боюнча. Анан жаңылмачтарды жаттоо, көркөм китеп тексттерди окуу, учкул сөздөрдү пайдалануу, макал лакаптарды пайдалануу, сөз берметтерин, көркөм сөз каражаттарын пайдалануу менен биз сөз байлыгыбызды кеңейтүү, анан аудиторияда угуп жаткан окуучуларыбызга таасирдүү сүйлөө маанилүү. Сөз чеберчилик боюнча да бул өзүн өнүктүрүүчү сабактар. Биз методика жөнүндө азыр сүйлөй элебиз. Адам өзүн өнүктүрүп туруш керек. Ошондуктан азыр артта калбаш үчүн биз инсандык өнүгүү, жеке өнүгүүгө дагы педагогдор көңүл бөлсөк маанилүү. Албетте анан билимибиз жогорулосун. Түрдүү билимдерден алалык. Финансылык сабаттуулук боюнчабы, психология боюнчабы, жеке өнүгүү боюнчабы, сөз чеберчилиги боюнчабы, жөндөмдү өнүктүрүү боюнчабы. Бул жеке өнүгүү дагы абдан маанилүү. Себеби сиз канчалык кругозоруңуз кенен болсо, бизде харизма күчтүү болот. Ошондо биз заманбап мугалим болсок, биз заманбап коомдо ат салышкан мыкты чебер кесипкөй инсан болуп чыга келишибиз маанилүү. Иш аракет действие дейбиз, иш аракет. Биздин жасаган иш аракетибиз баардыгы карап турат, окуучуларыбыз. Мына иш аракет аркылуу дагы биз лидер боло алабыз. Албетте анан бизде кандай натыйжа бар, кандай результат бар, эмне жасап койдук, биздин эмне үлгүбүз бар. Мына ошол албетте лидер мугалим, лидер адамдын кылган иш аракети, анын результат натыйжасына карап биз аны угабыз, ээрчийбиз. Ошондуктан сиздин бүгүнкү күндөгү натыйжаңыз келечек муунга үлгү. Анан эмне деген натыйжага жетели чогуу умтулабыз. Лидер адамда дисциплина маанилүү экен. Башкаларды угууну үйрөнүү, кырдаалды башкарууну үйрөнүү, демилге шыктануу, үзгүлтүксүз билим алуу, ишеним, конфликтти чече билүү. Дисциплина дайыма өзүңө тактык жоопкерчилик. Конфликтти чече билген дагы маанилүү. Ар кандай конфликттер жаралат ата энелер арасында, окуучулар арасында, жамаат ичинде. Ошол конфликтти чечүү дагы маанилүү. Ушул жерден конфликтти чечүүдө биз дайым калыстык менен карасак, конфликт чече дайыма жүрөктү ачуу менен, адамдык сапат менен, жакшы мамиледе конфликттер болбойт. Анан эми конфликттик кырдаалдарды чечүүдө дагы мудрый дейбиз, акылман адам чечет. Илгери бир акылманга эки киши уруша кетип, анан барып акыл айтып, кеңеш бер, кимдики туура деп сураган экен. Анан ал акылман олтуруп бир кишинин доосун, арызын, даттануусун баарын угуп туруп сеники туура деген экен. Кандайча сеники туура, меники туура да, меникини угуп коюңуз, мунуку туура эмес, эми меникини угуңуз десе, аны да угуп туруп сеники да туура деген экен. Ар бир бул деген калыстык караган, бул эми кандайдыр бир тамашалуу дагы окуя. Эми ошол демек конфликтти чечүүдө дагы ар бир адам абалына кире билүү маанилүү. Бул дагы психология менен байланышкан. Менин педагогикалык тажрыйбамда көп конфликтти чечкен, арыздар менен кайрылган боюнча чечкен дагы учурлар болду. Облустук деңгээлде иштеп чыктым. Угуп жатам эми. Микрофондорду өчүрүп койсоңуздар, ким сүйлөп жатат? Канча адам? 20 эле киши отурабыз бул жерде. Анан ошол конфликттерди чечүүдө ар кандай биз арыздар менен түшөт да. Облустук деңгээлде координациялык иште иштеп жатканда, жетекчиликти иштеп жатканда да көп маселени чечүү учурлар болот экен. Ар кандай арыздар түшөт. Бир жамаатта бир ата эне менен бир мугалим урушат, же мурдагы директор менен кийинки директор урушат. Ар кандай бирөө бирөөнүн аркасынан арыз жазат. Түрлүү конфликттерди чечтик. Анан ошол учурда менин өзүмдүн тажрыйбамда ошол чоң чогулушта атайы барып, жамааттык чогулушту жасап туруп, анан конфликтти чечкен күндөрүм болгон. Ошондо мен кантип чечтим чоң жаңжалдарды. Ошол жерде абалына кирип, эки адамдын тең абалына кирип туруп, эки адамга тең адамча мамиле кылуу менен эмне үчүн сен мындай кылдың, эмне үчүн сеники же туура же сеники туура эмес деген эме эмес, экөөнү тең туура түшүндүрүү менен сабырдуулук керек албетте. Анан акылмандык
албетте. Мына ошо менен конфликтти чече билүү дагы чоң жөндөм. Ошондуктан лидер болсок, балдар классыбызда уруша кетет окуучуларыбыз, ошондо дагы ата-энелер бири бири менен урушат. Ошондо да конфликтти чечүү дагы маанилүү. Чыныгы лидер калыс, акылман, жөндөмгө ээ болуш керек. Мына ошол конфликтти чечүү дагы лидерлик сапатка жатат. Андыктан мугалимдер дайыма эле конфликттерди чечесиздер, дайым мектепти, классыңызды башкарасыз, ата-энелер менен иштейсиздер. Бул чоң жоопкерчиликтүү иш адамды тарбиялоо. Ошондуктан конфликтти чече билүү дагы чоң жөндөм. Айрым учурда бул билим же түшүнүктүн жетишпестиктен ырбап кеткен да учурлар болот конфликт педагогдор арасында. Демек конфликтсиз адам лидер боло алат. Ошондуктан конфликт боюнча дагы өзүнчө сабактар болот. Муну конфликтологиядан сабак берген мугалимдер өтөт да. Анан демек биз жаңы мугалимдин билими, кесиптик чеберчилиги, заманбап көз карашы болсо, изденүүсү болсо, окуучу менен мамилеси, психология болсо, усулдук табылгалары, өзүнүн авторский кандайдыр бир өзүнүн мен ушундай сонун табылгаларым бар деген усулдук табылгасы болсо, чыгармачыл сабактарды жаратсак, чыгармачылык жарата билсек, бирөөнүн сабагын көчүрүп албай же көргөн сабакты туурап койбой, биз чыгармачыл сабактарды жарата билсек, албетте сонун сабактарды жаратасыздар. Санарип билимибиз күчтүү болсо жана өзүбүздү өнүктүрүүчү демилге күчтүү болсо, азыркы күндө биз жаңы мугалим боло алабыз. Демек кесиптик талаптарга кандай талаптар берилет? Азыр биз кесиптик жанагы документтерди жана теориялык жактан биз угуп, үйрөнүп окуй турган документтер бар. Ушуну билбегендиктен биз аттестациядан өтпөй калып жатат кесиптештер. Нормативдик укуктук актылар, билим берүү мыйзамы, жалпы билим берүүчү стандарт, кесиптик стандарт жана предметтик стандарттарды билелик. Үзгүлтүксүз кесиптик өнүгүү жолу бар. Инновациялык программаларды жана психологиялык билим, педагогика, психология боюнча билим, атайы тесттик суроолор. Ушул боюнча билбей жатканыбыздан анан биз тесттен өтпөй жатабыз. Ушул боюнча билимди алып, дайыма билимге умтулалык. Окуучуга карата психологиялык мамиле өтө маанилүү. Лидер педагог боюнча чечмелеп келе жатабыз биз. Бала менен мугалимдин ортосунда мамиле башкы орунда азыркы күндө. Дайыма эле анан жагымдуу маанай, позитив, сүйүү, мээрим берсек, балдарыбыз бизге ошол сүйүүнү кайтарат. Мен өзүмдүн тажрыйбамды айтайын да. Анан ошол жаман класс, анан жакшы класс деген менде түшүнүк жок болчу. Балдардын баары эле жакшы. Бирөөнүн баласы, жаш кичинекей балдар, бизден кадыр эсе жашы кичүү бала. Баланы карап окутуп атабыз, билим берип жатабыз. Класска кирип баары бизди карап турат. Анан бул жаман класс деп мен бөлчү эмес элем да. Тентек класс, бул жакшы класс же бул күчтүү класс, бул деген начар класс, слабый класс деп бөлчү эмесмин. Мен өзүмдүн оюмда анан баарына эле жаман, начар окуса да, жетишпесе деле жакшы көрчүмүн. Анан балдарды жакшы көрсө, сиз жүрөгүңүздү ачып аябадан жакшы көрө берсеңиз, алар да сизди жакшы көрөт экен, көрсөчү. Анан мен демек кесибимди анан баланы жакшы көрдүм. Ошондуктан баланын алдында сиз жакшы көрсөңүз, алар сизди жакшы көрөт. Бул сезим, анткени булар чувство да сезим. Психологияда квантовое поле деп коет. Ошондо бизден эмне сезим чыкса, башка адам ошону сезет. Жаман көрсөк, жаман көргөндө сезет, хоть сиз айтпасаңыз деле. Ошондуктан дайым жагымдуу маанай, позитив, сүйүү, мээрим менен сиз лидер боло аласыз. Баланын жан дүйнөсүнө ачкычты таба билелик. Анын кандай ачкычтар бар? Абалына кирүү, мактоо, шыктандыруу ачкычыбы же балдар менен сырдашуу менен аркылуубу же дос болуу аркылуубу, балага мындай шанс берүү аркылуубу, кандайдыр бир ачкычты табуу маанилүү жан дүйнөсүнө. Ишеним, мээрим, сүйүү, өзүнө болгон баа берүүсүн жогорулатсак, ийгиликке жетсе сени менен сыймыктанам деп дайым ачкычты колдонсок, ар бир иш аракеттин демилгелеп, белгилеп турсак, ар бир жасаган бир кадам болсо да аракетин демилгелеп көрүп турушубуз керек да. Окуучуга эч убакта негативдүү сөздөрдү айтпасак, анан окуучу тууралуу оюбуз дайыма жакшы ойлосок,
өзүбүздүн тарбиялап жаткан үйдөгү балдарыбыз тууралуу дагы ушул. Бул психологиядагы берилген дайыма айтылып келген кеңештер жана Мария Монтессоринин педагогикасында да айтылат. Баланын көзү барда да, көзү жокто да эч убакта жаман айтпаңыз деп. Демек биз ошондо баланын алдында авторитет, сый-урматка ээ болгон инсан, анан лидер боло алабыз. Педагог катары эмес, адам катары дагы жашоодо бирөө жөнүндө жаман ойлобостон, негатив сүйлөбөсөк, анан биз өзүбүз үчүн жан дүйнөбүз тынч болот да. Ошондуктан жан дүйнөнүн тынчтыгы дагы бизден позитивдүү сезим, энергиянын, сезимдин чыгып турушу дагы биздин оюбуз менен байланышкан. Ошондуктан сиздерди шыктандыруу, мотивациялоодо да негативди жоюу маанилүү да. 21-кылым менен 20-кылымдын ортосундагы айырма мен дайыма ушул слайдым менен токтолуп кайталап өтөм. Борбордук орунда мугалим болсо, борбордук орунда окуучу биргелешкен түз көрсөтмө 21-кылымда көндүм маанилүү билим эмес, процесс, теория эмес практика, жекече эмес топтук, мектеп эмес глобалдуу коомчулук, суммативдик баалоо эмес калыптандыруучу баалоо, мектеп үчүн билим алуу эмес жашоо турмуш үчүн билим алуу, атаандаштыкка жөндөмдүүлүк эмес кызматташтык, тексттик база эмес веб база. Демек биз 21-кылымдын мугалими болуш үчүн биз ушул жаңы көз карашка, жаңы түшүнүккө ээ болуу менен жана алдыңкы мугалим бололук. Мына ушул 21-кылымдагы билим берүү мазмунундагы педагогдун ролунун алмашкандыгы ушунда. Санарип мугалимибиз болсо, кызматташа билсек, биз көндүмгө маани берелик. Баланын көндүмүн өнүгүтүрөлүк. Эми өзүн өнүктүрүүдө адам өзүн өнүктүрүүдө дайым позитивде жүрүү маанилүү. Эч убакта негатив адамдын энергиясын алат. Таарыныч, кайгыруу, күнөөлүү сезимдер, бирөөнү жек көрүү, бирөөнү жаман көрүү дегендей ачуулануу, ушул негатив сезимдер да, бул адамдын энергиясын алат. Ошондуктан лидер, мындай адам тарбиялаган, позитивдүү жеке өнүгүп өтүш үчүн дайым позитивдик жашоого өтөлүк, кечиримдүү. Психологияда бир 4 маанилүү нерсе бар. Кечиримдүүлүк, жашоо, бул деги эле жашоо да, жашоонун философиясында кечиримдүүлүк, сүйүү, кайрымдуулук, жардам берүү. Мына ушул маанилүү нерсеге көңүл бөлүшүбүз керек да дайым. Сүйүү күчтүү, дайым кечиримдүүлүк. Мына ушул позитив сезимде болуш үчүн дайыма биз жан дүйнөбүздө тынчтык алалы болуш үчүн, биздин энергиябыз күчтүү болуш үчүн дайым позитивде болушубуз керек. Китеп окуу, дайым китеп окуу маанилүү. Канча китеп окудуңуздар? Биз канча мугалим катышып атабыз? Азыр көрөйүнчү, 17 болуп турбуз, Канча китеп окудуңуздар? Өзүбүздү өнүктүрө турган китеп окуган жагы маанилүү да. Ден соолукка кам көрүү албетте. Психологиялык билим алуу, медитация жасоо, руханий баалуулук, мамиле, үй бүлөдөгү мамиле, инсан арасындагы мамиле, финансылык сабаттуулук. Жашоодо милдетибиз, ар бир адамдын өзүнүн жашоодо милдети бар. Бул жашоодо ошол милдетти аткаруу маанилүү. Бул өзүн өнүктүрүүдө мына ушул билимдерди алып үйрөнүү маанилүү да. Ар бир адам жашоодо өз милдети менен, миссия деп коет, өз милдети менен жаралат бул дүйнөдө. Биздин милдетибиз балдарды тарбиялоо болуп жатат. Бала тарбиялоо, келечек муунду тарбиялоо. Мына ошол биз сапаттуу тарбиялап жатабызбы? Жан дүйнөсүн жаркыткан сезим тартуулап жатабызбы? Жана биз өзүбүздүн жан дүйнөбүз кандай, ошого да маани беришибиз керек да. Мугалимдин имиджи дагы маанилүү. Кийинүү стили, дикция, сөз чеберчилиги, жашоо образы коомдогу орду. Мына бул дагы мугалимдин имиджи. Коомдогу орду боюнча эми бизде абдан алдыңкы мугалимдер бар эмеспи бизде? Эл мугалими жана заслуженный эмгек сиңирген мугалим, билим берүүнүн мыктысы деген алдыңкы чыгармачыл, сый-урматтагы мыкты мугалимдерибиз бар. Ошол тажрыйбалуу жана ийгиликтүү мугалимдер бар, педагогдор. Ошол педагогдор менен биз бенефистерди өткөрөбүз, ар кандай чыгармачылык кечелерди, жолугушуу кечелерди өткөрөбүз. Бул коомдогу орду. Анан
ментор мугалимдер бар, насаатчы мугалимдер бар, коомдо ата энелер сыйлаган, окуучулар сыйлаган сүйкүмдүү, сүйүктүү мугалимдер бар. Жана ошол педагогдун билим берүү жаатында кызматкер катары дагы өзүнүн кадыр бактуу, сый урматтуу орду бар инсандар, ошо педагогдор бар. Демек, биз коомдо өзүбүздүн ордубуз ошол милдетибизди аткаруу менен байланышат. Эмнеге эле баардык адам мугалимдер деле мындай өзгөчө бөлүп сүйө бербейт окуучуларыбыз. Окуучунун сүйүктүү мугалими болуш дагы чоң талант, жөндөм. Биз ойлойбуз да, ийим окуучуларыбыз жакшы көрөт деп. Жок, абдан жакшы көрүп сүйгөн мугалимдер, чыныгы мугалимдер аз. Ошол дагы лидерликке жатат. Демек, ийгилик бул пландаштырылган, коюлган максатка жетүү, бир нерсенин оң натыйжасы же бир нерсени же кимдир бирөөнүн коомчулук тарабынан таанылышы деп чечмеленет ийгилик. Мына ийгиликке жетүүдө биз дайыма аракет кылабыз, умтулабыз, баарыбыз ийгиликтүү болгубуз келет. Мына ийгиликтин сырлары бар, кадамдары бар. Бул максат, ошол максатка жетүү кадамдары. Демек, ийгиликке жетүү үчүн тынымсыз аракет, тынымсыз эмгек, дайым темирдей тартип, өзүбүзгө дисциплина. Ошондой эле сомнение, күмөн сана болбош керек, өжөрлүк, өзүбүзгө сынчыл көз караш, тобокелчилдик, анан эмгек кылсак биз ийгиликке жетебиз деп, бул деги эле жалпы ийгилик боюнча аныктамалар бар. Эми ошол ийгиликтүү педагог болгуңуздар келеби деген суроо сиздерде. Ийгиликтүү педагог баарыбыз болгубуз келет, демек ийгиликтүү педагог болуу биздин баарыбыздын колубуздан келет. Трансформациялык лидерлик стиль деген багытталган мамиле деп коет. Бул ошо лидерликтин түрлөрү боюнча. Лидер катары лидерликтин стилдери, трансформациялык лидерлик деп айтылат бирөөсү. Бул жөнөкөй сөз менен айтканда, лидерликке үлгү көрсөтүүчүн команда менен түзмө түз иштеген лидерлер бул формада команданын жалпы көрүнүшүнө менен мындай кызыктар болот да, жалпы топ класс менен анын кызыкчылыгына ортоктош, ошол жалпы адамдардын ой пикирин уга билген, алар менен биргелешип иштеше алган лидер. Окутуучу лидерлик, жетектөөчү академиктер деп бөлүнөт. Бул билим берүүдө лидерликтин дагы бир кеңири таралган стили. Биринчи кезекте окуучулардын түздөн түз өнүктүрүүгө багыттайт дагы. Ошол окуучулардын өздөрүнүн билимине таянуу менен эреже чыгарып, кадимкидей өз алдынчалуулук, идеясын көтөрмөлөө, идеясын алып чыгуу, ошол идеясын алып чыгуу, алдыңкы болгонго укук берүү, багыт берүүчү. Мына бул ушул лидерликти биз алып барып келе жатабыз. Педагогдор ушул стилдесиздер. Конструктивдүү стиль деген түрү бар лидерликтин. Көпчүлүк ыңгайлашкан дагы бир билим берүү лидерликтин стили бул көйгөйдү аныктап, ошого багыттап, чыгармачылык менен чечим кабыл ала билүүгө үйрөтүү, мугалим менен окуучунун ортосундагы байланыш, көйгөйдү чечүү, ошол эле учурда сынчыл ой жүгүртүү менен ар кандай жөндөм потенциалын жогорулатуу билүү. Баланы бир абалдан экинчи абалга өнүктүрүүчү лидерлер, шыктандыруучу лидерлер да. Ошондой эле демократиялык лидерлик стили деп аталат. Бул деги эле педагогдон тышкары деле лидерликтин стилдеринин тирүнө кирет. Бул кызматташтык аркылуу көздөгөн максатка мындай демократиялык, эркин, мындай мүмкүнчүлүк аркылуу жеткирүүгө болгон иш жөндөм. Ошол лидерликтин белгилеринде демек чечим кабыл алууда, кандайдыр бир процессти башкарууда, идея ошол мугалим тарабынан дагы жана окуучу тарабынан дагы алдыга коюлат, бааланат, колдонулат, колдойт ошону мугалим. Демек, чечимди кабыл алууда башка адам баланын ой пикири эске алынат. Демократия деген сөздүн маанисин билесиздер да. Бул авторитардык стиль эмес да, демократиялык. Эмоционалдуу лидерлик стиль, эмпатияны колдонуу. Бул эффективдүү, азыркы учурда азыраак эффективдүү болсо да эмоционалдык жактан
демек класстык шартта ыңгайлуу мындай стратегияны алып чыгуу боюнча мугалим мисалы класс жетекчи катарындагы окуучулар менен иштөөдө кандайдыр бир эмоционалдык деңгээлде насаатчы катары баланы демгүч берүүчү, шыктандыруучу, ошол натыйжага жетүүдө коопсуздукту көрсөткөн, ачык байланыш түзө алган жана чынчыл балага педагогикалык чыныгы педагогикалык мамиле шарт түзө алган, баланын сезим жан дүйнө менен эмоция, сезим, чувство, сезим менен маанай менен мамиле менен байланышкан лидерлик да. Транзакциялык лидерлик стиль деп бөлүнөт. Бул транзакциялык деген сөз бул ар кандай деңгээлде колдонулган жалпы стиль. Бул ыкмада лидерлер көрсөтмөлөрдү аткарып, каалаган натыйжаларды бергендер үчүн сыйлык алмашат. Булар бул стиль класстык шарттарда баланын билим алууда, мисалы үчүн кандайдыр бир мындай жетишкендик болсо, бала умтулса, бала натыйжа көрсөтсө же иш аракет көрсөтсө, аракети үчүн сыйлык берүүчү, демилгелөөчү стиль дайыма. Сиздер деле мисалы үчүн класста натыйжа көрсөтсөк, мисалы атай бир сыйлык демилгенүү ойлоп таап колдонуп жатпайсыздарбы? Ошону стиль деп коет. Шыктандыруунун дагы бир түрү да бул. Демек бул дагы ушундай ыкма педагогикалык лидерлик жөнүндө мен чечмелеп жатам. Ал эми жашоо турмушта эле лидерликтин түрлөрү бар. Мен ал мисалды айткан жокмун. Педагогикалык лидерлик бул англис тилиндеги материалдардан кыргызчалап сиздерге көрсөтүп жатам. Демек кандайдыр бир натыйжага жетиш үчүн сыйлык берүү транзакциялык. Лидерликтин мектеп маданиятында демек күчтүү билим берүү жетекчилиги мектеп маданиятына чоң таасир берет дейт. Билим берүүчү, күчтүү билим берген лидер дейт. Бул баардык билим берүү жайында кандай гана окуу жай болбосун. Ошо бала бакчадан баштап мектеп классынан колледжге чейин ошол демек күчтүү лидер дайыма таасир берет деп айтат. Баардыгына таасир бере алат. Биздин балдар эмне үчүн сабактан качып жатат? Эмне үчүн азыркы күндө биздин окуучуларыбыз мектепке баргысы келбейт? Демек биз лидер боло албай жатабызбы деген суроо. Ушундай суроо бар. Эмнеге окуучулар азыркы күндө сабак билим алгысы келбейт? Деле окууга кызыккан бир бала жок дейбиз, кызыккан бар 5-6, калгандары мектепке баргысы келбейт. Любой эле бала менен сүйлөшсөк, мындай баарлаша келсек, мейли башталгыч класстан барат, 5-6 класс барат, 7 класстардан жогорку 11 класска чейин мектепке баргым келбейт деп жатат. Демек биз туура эмес лидер болуп жатабызбы? Ар бир педагог лидербиз да. Демек педагог аркасынан ээрчите билген харизмасы күчтүү, идеясы күчтүү, таасир бере ала турган, анан мындай коомго таасир бере алган адам деп атпайбы? Педагогикадагы лидерлик. Демек биз азыркы учурда азыркы муунга таасир бере албай жатабызбы деген суроо жаралат. Анда биз кандай лидербиз? Демек лидерликтин стилин, маданиятын кантип түзүү керек? Демек педагог лидерлик стилди классты башкарууда ошо лидерлик стилдин маданиятына таасир берүүчү. Ошо лидерлик стиль жалпы маданиятта биз кандай таасир беребиз? Мектептик деңгээлде, райондук деңгээлде, облустук, республикалык деңгээлде коомчулукка мындай көңүл бөлө турган, көңүлүн бурган педагогдорубуз бар эмеспи? Анан эми биз өзүбүз ошол классыбыздын ичинде эле көңүлүн була турган лидер катары кандай иштеп жатабыз? Биз балдар менен кандай баарлашып, балдар менен кандай кызматташтык жүргүзүп жатабыз? Лидерликтин стилинде мен демократиялык стиль, транзакциялык стиль дегендерди айтып өттүм. Демократиялык стиль азыр керекпи бизге же авторитардык стиль керекпи? Авторитардык лидерлик стиль дагы түрү бар. Мен аны көрсөткөн жокмун. Себеби авторитардык лидерлик стиль азыр иштебейт, жарабайт азыр. Бул билесиздер, авторитардык жалаң гана педагогдун башкаруусу, педагог кандай айтса ошондой болот. Чоң киши, мындайча айтканда, бала кичинекей да,
чоң киши кандай айтса ошондой болот. Ал эми авторитардык эмес, демократиялык, эмоционалдык лидерлик стиль бул инсанды баалоо, сыйлоо менен. Биз же авторитардык лидерлик стилден чыга албай жатабызбы, же биз ошол натыйжалуу азыркы заманбап лидер боло албай жатабызбы деген суроо мындай чоң көйгөй жатат да. Эмнеге азыр балдарыбыз билим алууга кызыкпай жатат? Биз демек ошол 21-кылымдагы көндүмүн, баланын көндүмүн алып чыга турган, өнүктүрө ала турган, ошо чын эле өзүбүздү ынандыра ала турган, баланы өзүбүздүн аркабыздан ээрчите ала турган лидер болбой жатабызбы? Ошол көйгөйдү кантип чечүүдө, баалуулуктарга маани берүүдө, ошол мектеп маданиятындагы негизги фактор катары мектеп маданиятындагы ошол лидерликтин чыныгы образын көрсөтө албай жатабызбы? Демек, лидерликтин стилин тандоодо дагы бул өзүбүздүн дараметибизге, билимибизге, жөндөмүбүзгө жараша болот экен. Педагог катары жетекчибиз, педагогдук жетекчиликтин стили бар бизде. Башкаруучулук стили, классты башкаруу деген чоң жөндөм да бул. Ошол стилибизде биз табигый түрдө балдарды башкарабыз, балдар менен кызматташабыз. Ал эми биз үйрөтүүчү адам катары сиз кайсы стилдесиз? Анан ошондой эле мектеп классынын баланын муктаждыгын эске алабызбы? Чындап бала эмнеге муктаж экенин билебизби? Жана ал үчүн кандай кадамдарды таштайбыз? Жана кайсы лидерлик стилдебиз биз? Ошол маанилүү. Демек, баланын муктаждыгына жараша ыңгайлашуу. Азыркы балдарыбыз эмнеге муктаж? Эмнеге муктаж? Азыркы күндө көп дагы көйгөй болуп жатат. Балдардын мектепке сабакка тартылуусунун төмөндүгү, мектепти бүткөндөн кийин кайсы кесипке баруусун билбей жаткандыгы жана жашоодо орун табууда дагы көпчүлүк көйгөйлөрдүн болуп жаткандыгы. Анан окууну бүткөндө дагы бизге тыным керек, мен определиться этип аныктап алайын, кайсы чын эле кайсы жака барарын билбей жатам дегендер дагы жаштар ортосунда болуп атат. Анан ошол азыркы жаштарды жолго салып кете турган, багыт берип көрсөтө турган заманбап лидерлердин жоктугунанбы? Эмне деп ойлонсок болот да. Мындай суроо мен үчүн да, баарыбыз үчүн да. Демек, лидерлик стилди тандоодо биздин маанилүү болгон кайсы стилди өзүбүзгө калыптандырышыбыз керек? Дайыма биз күчтүү же алсыз жактарыбызды жана өзүбүздүн муктаждыктарыбызды жана баланын күчтүү алсыз жактары өзүнүн болгон муктаждыктарын кароодо биз эмне деген өзгөртүүлөрдү киргизе алабыз? Өзүбүз жаңыга ыңгайлаша алабызбы? Түшүнүк менен байланышып жатат да. Эмне үчүн азыр мугалимдердин методикасы өзгөрбөй жатат? Канча долбоорлор менен окутуп жатсак деле, министрлик тарабынан окутуу жүргүзүлүп жатса деле, эмнеге өзгөрбөй жатат? Стандарт 2014-жылы кабыл алып, 2018-жылдардан, 17-жылдардан баштап окутуу жүргүзүлө баштаган, 16-17-жылдардан баштап ошондон бери деле окутуу жүргүзүлүп келе жатат. Стандарттын мазмуну, анын талабы эмне экенин дагы түшүнбөгөн педагогдорубуз көп. Анан эмнеге эле биздин методикабыз өзгөрбөй жатат, эскиден чыга албай жатабыз? Биз ошо өзгөртүү киргизе албай жатабыз да. Биздин түшүнүк менен, анан көз караш менен байланышкан бул. Ошондуктан биз өзгөрүүгө өзүбүз дайын эмеспизби? Биз эгерде эски көз караш менен эле кала берсек, биз азыркы жаштарды аркабыздан ээрчите алабызбы? Лидер, чындыгы лидер боло алабызбы деген суроо жатат. Жакшы лидер жөн гана жол көрсөткөн адам эмес. Ал жетектейт, кубаттайт, көтөрөт, күч берет дейт. Же балдарыбызга жетектеп күч бере албай жатабызбы? Эмне? Лидер деген сөздү укканда көпчүлүк оюбузда биринчи эле же компаниянын же бир уюмду жетектеген адам
Биз чыныгы лидер экенибизди моюндашыбыз керек да. Мугалим чыныгы лидер. Мугалимдер өздөрүнүн жүрүм туруму, реакциясы, окуучу менен кесиптештери арасында ошол бирөөгө кам көрүүсү, колдоосу, мотивациялоо, коомго таасир көрсөтүү жагынан үлгү көрсөтүшөт. Биз коомго үлгү көрсөтө алабызбы? Биз адамды демилгелеп шыктандыра алабызбы? Демек, мугалим лидер. Ынтызар деген мындай каалоо, жаңы нерсени үйрөнүүнү каалоо жана биз өзгөрүүнү каалоо, жаңыга умтулуу деген сөз ынтызарлык. Эгерде бизде ынтызарлык, өзгөрүүгө, жаңы нерсени үйрөнүүгө каалоо болбосо, биздин методикабыз эч убакта өзгөрбөйт экен. Жана бала менен педагогдун ортосундагы мамиле дагы өзгөрбөйт экен. Ошондуктан ынтызарлык болсо, анан адамда өзгөрүү пайда болот. Ынтызар деген каалоо менен синонимдеш. Демек, жаңыга анан өзгөрүүгө даяр болгон шыктанган педагогдорубуз азбы же бизге билим жетишпей жатабы, эмне себеп? Демек, мугалим лидер бул ынтызарлык. Мыкты сабак өтсөк, семинар, мастер класстарды мыкты деңгээлге чыгарсак, эмнеге биз эл катары болушубуз керек, мыкты болбошубуз керек? Эмнеге? Кароо сынактарда өзүбүздү көрсөтө алсак, усулдук табылгаларыбыз болсо, биздин өзүбүздүн ойлоп тапкан усулдарыңыз, ыкмаларыңыз болсо, сиздин чыгармачылыгыңыз, өзүңүздүн чыгармачылыгыңыз, автордук сиздин кандайдыр идеяларыңыз барбы? Медиа жылдызсызбы? Биз менен кызматташсаңыз, сиздерди Мугалим журналына, Кут Билим газетасына жана башка журналдарга чыгарабыз. Биздин ошол медиа жылдыз болуу да маанилүү. Менин тажрыйбамда бир райондо алыскы эле мектеп болчу. Ошол мектепке биз тажрыйба алмашуу, анан мектептин ишмердүүлүгү менен таанышуу, мындай текшерүү деп койчу. Усулдук жардам көрсөтүү менен бардым. Анда облустук деңгээлде иштеп турган кезимде ушунча дисциплинага түшкөн, ушунчалык ынтызар, анан чыгармачыл изденген мугалимдер бар экен. Ар бир мугалимдимде ноутбук бар экен. Бул канчанчы жылдар эле? Так, 2018-жылдар болчу. 2018-жылдарда эле ошол коллективде канча Ак Суу району болчу, жерге зайыл эле. Ошол жок, ичке жерге зайыл. Ошол канча айыл жергесинде канча мугалим болсо, ар биринде ноутбук бар экен. Жетишкендик да. Анан ушунчалык зауч дейбиз, окуу бөлүм башчысы чыныгы лидер экен да. Окуу бөлүм башчысынын өзүнүн башка педагогдорго көрсөткөн үлгүсү, өзүнүн алып жүрүүсү, балдарды тарбиялоосу, өзүнүн ишке берилгендиги, ошонун харизмасы, өзүнүн идеясы, өзүнүн адамды өзүнө тарта билгендиги күчтүү сонун лидер экен. Көп тажрыйбалуу, пенсия курактагы уже бирок окуу бөлүм башчысы экен. Анан 1-2 жылдан өткөрүп бердим дейт. Ошол педагог ошол окуу бөлүм башчысы менен таанышып, анан дароо Мугалим журналына чыгардык, чоң бир бет кылып. Анан ошондо кандай демилге болду да. Ушул менин канча жылдан бери иштеген педагогикалык тажрыйбамда бир текшерүү деп койчу. Ал кезде бир көрүү менен эле бааланып эле, анан мен ушундай республикалык деңгээлде менин эмгегим бааланды деп абдан ыраазы болуп, ушундай кубанды да эжечи. Ушунчалык. Демек, бизге колдоо, сиздерге бизге колдоо, сиздин эмгегиңизди баалап, канча деген мыкты педагогдор бар, мыкты мугалим лидерлер бар. Сиздердин иш тажрыйбаңызды башка бирөө окуса, сизден идея алып, шыктанып, жана сизден үйрөнүп жатпай, ошону тажрыйба алмашуу деп коет. Ошо эмнеге медиа жылдыз болгуңуз келбейт. Ошондуктан сиздин тажрыйбаларыңызды газета, журнал беттеринде, телевиденияга, социалдык баракчаларга, ал кезде социалдык баракчалар деле жакшы иштечү социалдык баракчаларга жарыялап, сиздин тажрыйбаңызды бөлүшүп, жылдыз болуу эмне үчүн туура эмес болот да, туура болот. Ошондуктан бул ынтызарлык менен барабар. Ошондуктан
сонун идеяңыз барбы? Жакшы сабак өтүп келе жатасызбы? Сүйүктүү мугалимсизби? Мыкты мугалимсизби? Сизден үйрөнөлүк биз. Илимий ишмердүүлүк дагы маанилүү. Макала, доклад, педагогикалык чтение, окуулар бар эмеспи? Педчтение, педагогикалык окууларда ошол доклад менен чык дегенде администрация ошол чоң бизге чоң көйгөй, чоң иш, абдан биз корккон иш да. Педчтенияга чыгыш бул илимилүүлүк. Ошого дагы сиздин илимий көз карашыңыз менен да өзүнчө бир топтон суурулуп чыккан жөндөмүңүздү өнүктүргөнүңүз маанилүү. Сиздин макалаларыңыз илимий журналдарга, басма сөздөрүнөн чыгып турса, сиздин окуу комплекстериңиз же болбосо жыйнактарыңыз чыгып турса, эми ошондой илимий жөндөмдүүлүгүңүз болсо да албетте жакшы да. Анан эми андан тышкары окуу комплекс же китеп тышкары жазгандан тышкары макаларыңыздын колуңуздан келет. Анан сиздин илимий ишмердүүлүгүңүз катары дагы сиздин жана усулдук бирикмелерде дагы сиздин семинар мастер класстарыңыз, сиздин үйрөтүүчү сабактарыңыз, сиздин календардык планыңыз, поурочный күнүмдүк пландарыңыздын өзгөчөлүгү, сиздин жүргүзгөн иш кагаздарыңыз жана сиздин тажрыйбаңыз, ошондогу илимилүүлүктү да алып чыксаңыз өзүңүздүн, кандай мыкты педагогикалык идеяларга, педагогдордун идеяларына таянасыз, жана сизде теория менен кандай айкалыш түзө аласыз да. Маанилүү. Жогорку окуу жайларында жалаң теорияга, илимилүүлүккө багыт жасалат. Методика менен биз жалаң гана методика жагын күчтөндүргөн мектепте мугалимдер бизде методика күчтүү дагы. Ал эми жогорку окуу жайына методикалык тажрыйба алмашууга муктаж жогорку окуу жайдын окутуучулары. Ал эми мектепте теориялык илимилүүлүк билимге муктажбыз. Ошондуктан илимий ишмердүүлүк жагыбызды дагы өнүктүрүп алуу маанилүү. Насаатчы, ментор мугалимдер дагы бар. Албетте, насаатчылык бул улуу муундагы тажрыйбалуу мугалим жаңы жаш мугалимдерди жолго салуу. Ал эми ментор биз эгерде жаңы нерсени үйрөнсөк, жашыбызга карабастан башка адамга ошол усулубузду көрсөтө билүү. Бул дагы лидерликтин жүзү да. Тренерлик кызмат аткарган дагы мыкты мугалимдерибиз бар. Психолог, чыныгы табиятынан психологко эжейлер бар. Чын эле сөзү күчтүү, сөз чеберчилиги куш куйкум сөз тапкан же сөз чеберчилиги сөзгө бай, сөзү таасирдүү күчтүү педагог агайлар, эжейлер бар. Алардын сөзүн уюп угуп аркасынан ээрчийбиз. Чыгармачыл инсан, чын эле чыгармачыл, чындыгында педагогдук кесиби менен катар акын дагы, ырчы дагы, сүрөтчү дагы жаңы усулду таап чыккан, жаңы ыкманы ойлоп тапкан, жаңы ыкмаларды кошуп, жаңычыл сонун деңгээлдеги сабак өткөн чыгармачыл мугалимдерибиз дагы бар. Акылман мугалимибиз бар. Чыныгы устат, чын устаттыктын жүзүн берген легендардуу мугалимдерибиз бар. Башкаруучулук стилде дагы заманбап башкаруучулук менен мурдакы башкаруучулук стилин айкалыштыра берген чыныгы лидер башкаруучу мектеп администрациясы дагы мугалимдер бар. Демек, башкаруучулуктун дагы мындай демократиялык, заманбап көз караш дагы ошол эле учурда биздин улуттук маданиятыбыз менен, нарктуулугубуз менен айкалыштырылган азыркы кыргыздын чыныгы улууну урматтап, нарк насил баалуулугубузду алып жүргөн дагы башкаруучу мугалимдерибиз бар. Анан өзүн башкаруу деген тема бар. Бул өтө маанилүү, чоң. Биз көпчүлүк учурда биз адамдар өзүбүздү башкара албайбыз. Ошол педагог катары да өзүбүздү бул жаңыга умтулуу, китеп окуу дегендей, ийгиликке умтулуу, дисциплинага түшүү деген өзүн башкаруу маанилүү. Анан өзгөрүү, түшүнүктүү көз карашты өзгөрүү, жаңы методиканы колдонуу, дайыма эле окшош сабактарды өтө бербей өзүбүздү башкаруу маанилүү. Себеби ынтызарлык жок болсо, алган билим колдонулбай калат экен. Алган билим колдонулбаса, методика өзгөрбөйт, методика өзгөрбөсө, сабак өзгөрбөйт. Классты башкарууда дагы азыркы заманбап окуучулардын стилинде, жаңыча стилде башкаруу маанилүү. Альберт Швейцер бир жолу мындай деп жазган экен: ийгилик бакыттын ачкычы эмес, бакыт ийгиликтин ачкычы деп айткан. Кылган ишиңди сүйсөң, ийгиликке жетесиң дейт. Жашооңузда көбүрөөк бакытка жана ийгиликке жетүү үчүн бүгүн жасай турган
7 кадам дейт. Өзүңө ишен. Simple steps to happiness and success. Англис тилинен алган материалдарым. Булар ийгиликке жана бактылуулукка жетиш үчүн жөнөкөй эле 7 кадам дейт. Өзүңө ишен. Өзүнө ишенген адам ийгилик жаратат. Сиздин жөндөмүңүздү, талантыңызды таанысаңыз, анан сизден көп нерсе чыгат. Биз адамды өзүбүздү көп учурда тааныбайбыз. Ошон үчүн компетенттүүлүктө стандартта өзүн таануу көйгөйдү чечүү деген киргизилген. Биз окуучулар эле өзүн тааныбаса, мугалимдер өзүбүздү таанышыбыз керек. Адам катары биз адамбыз да, кадимкидей кадырес эле жөнөкөй эле адамбыз да. Ошондуктан өзүбүздү тааныган маанилүү, өзүбүздү тааныганда анан өзгөрүү пайда болот. Мен мисалы өзүмдү таанып бүтө албайтам да, например. Көп биз өзүбүз көңүл бөлбөгөн нерселерибиз бар экен. Өзүңүзгө ишенсеңиз, анан сиз коркпой жасайсыз. Көз карашты иштеп чыгуу, видение, көз караш. Өз жолуңузду аныктап, планыңызды иштеп баштаңыз. Өзүңүзгө, жашооңузга көз карашыңызды жазыңыз. Конкреттүү болуңуз. Эмнеге жетишүүнү каалайсыз? Жашооңуздун 5 жылдан 10 жылга чейин кандай болушун каалайсыз? Көз караш, мындай алдыга көрө билүүчүлүк, алдыны караганда эмнени көрүп жатасыз? 5 жылдан же 10 жылдан сизде эмне өзгөрүшүн каалайсыз? Ошону азыртадан баштаган маанилүү. Жакшы адаттарды өөрчүтүү. Кандай адаттарыбыз бар бизде? Саат канчада тургандан баштап эмне кылабыз зароо эле? Кандай адаттарыбыз бар? Ошол адаттарды өөрчүтүү, жакшы адат. Күнүгө 20 бетпи, 10 бетпи китеп окуу деген адат киргизип алсак. Китеп окуган адам аз азыр. Китеп окуган адатыбызды киргизип алсак. Дайыма өзүбүзгө жакшы сөздөрдү айтсак, өзүбүзгө. Анан бактылуу жана ийгиликтүү адамдар жакшы адаттарды тандашат дейт. Эгерде сиз өтө көп сыналгы көрүп жатсаңыз, же өнөкөт кечиктирип же начар тамактанып жатсаңыз, жаман адаттарыңызды максатыңызга ылайыктуу адаттарга айланууга милдеттене алыңыз. Жаман адаттарды таштайбыз, максатка жетүүчү адаттарды калыптандырабыз. Бул да оңой нерсе эмес экен да. Привычка дейт, адатты таштаганчы. Күндө телефонду карап эле, мисалы, стористер болобу, лента болобу, башка бирөөнүн эме жашоо турмуш тагдырын көрүп, анан телефонду жабабыз да. Күндө канча убакыт кетип атат? Же болбосо дагы эмне деген адаттар бар? Ошол такыр китеп окубагандык же жаңы нерсени ии койчу деп үйрөнбөгөндүк. Анан мындай кыймыл аракет, дене кыймылын, дене көнүгүүлөрүн жасабагандык. Жаман адаттар булар. Жакшы адаттар өзүңдү өнүктүрүп, ден соолугуңа күнүгө көнүгүү жасашыбыз керек деп. Биздики көбүнчө мугалимдердики класста чындыгында бала менен иштейбиз, умственная усталость деп коет, акыл эс, мээ чарчайт бизде. Мээни активдештирүү, мындай чарчаганды жоюп, жана дене кыймылы керек да бизге, физикалык көнүгүү. Эртең менен күндө физзарядка жасайсызбы? Ошол жасабагандык жаман адат да, жасаш жакшы адат. Мына ушундай адаттар. Бул өзүн өнүктүрүү, жеке өнүктүрүү боюнча айтып жатам, эжейлер. Методика боюнча сабак өткөн жокпуз бүгүн. Ыраазычылык билдир дейт. Канча сом алсак зарплатабызга, жашообуз, абалыбыз кандай болсо бардыгына ыраазычылык билдирүү. Эң бактылуу адам да эң ыраазы адам дейт. Баталарыңызды тез эсептеп туруңуз. Ыраазычылык берип, алкоо сөздөрүңүз көп болсун. Дүйнөдөгү өзгөрүүнү көрө баштайсыз жашооңузда. Шанс алыңыз өзүңүзгө. Мүмкүнчүлүк бериңиз. Ийгиликти, мүмкүнчүлүктү колдонуңуз. Башкаларга бер, жоомарт бол дейт. Беришен адам бол. Изилдөөлөр көрсөткөндөй эң бактылуу адамдар жоомарт адамдар болгон. Башкага жакшы нерсе айт. Бул берешендик, жакшы нерсени каалоо. Бүтүндөй адам баласына ден соолук каалайм, бакыт каалайм, сүйүү каалайм, ийгилик каалайм. Ушул адам да ийгиликке жетсин, ушул адам дагы ден соолугу айыгып кетсин, жакшы билим алсын, жакшы жактарга жетсин деген чын ниетиңен. Окуучуларыбызга дайым жакшылык каалайбыз. Бизде кандайдыр ата эненин синдрому, мындай инстинкт ойгонот да. Кадимкидей биз окуучуларыбыз баарына жакшылык каалайбыз. Бирок инсан катары дагы башка өзүбүз менен курбалдаш, кесиптеш, деле башка адамдардын баарына жакшыны, өзүбүзгө каалаган нерсени каалоо, башкаларга бер дейт. Бул дагы адамды ийгиликке алып барат. Бул Кудайдын мыйзамдары. Жоопкерчиликти ал, келечегиңе ачкыч изде. Сен үчүн, анан ушул директор үчүн мен ушундай болуп калдым.
анан ушул кошунам үчүн же ушул ата эне үчүн же ушундой балдар үчүн же ушул өмүрлүк жолдошу үчүн же бир туугандар ата энем үчүн моундай болуп калдым деп эмес, өзүбүзгө керекчилик жоопкерчиликти өзүбүздө алыш керек да. Бул психологияда 3 абал бар адамда. Бул кичинекей бала, жана чоң киши, анан ата эне деген. Мына ошол кичинекей бала абалдан чыгышыбыз керек да. Ошол жоопкерчиликти алсак, анан биз келечегибизге барабыз. Эми анализ берип көрөлү өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүзгө. Биздин ишмердүүлүгүбүздө күчтүү жагыбыз эмнеде? Бул сабакты видеону кайра паузага коюп көргөндөн жазыңыз блокнотуңузга. Сиз күчтүү жагыңыз эмнеде? Алсыз жагыңыз эмнеде? Кесиптик ишмердүүлүгүңүздө. Жашооңузда дагы. Сиз ошол алсыз жагыңызды оңдогонго кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Жана сизди жашоодо эмне тынчсыздандырат? Тынчсызданууңуз эмне? Тынчсызданууңуз. Коркунуч, кооптуу деп да атайбызго. Бул биздин жашообузга, кесиптик ишмердүүлүгүбүзгө жалпы анализ. Мына ушинтип анализ жүргүзүп анан өнүгүп турушубуз керек. Бул сынчыл көз караш менен байланышкан. Дайыма биз аналитикалык ой жүгүртүүдөн артта калганбыз биз. Аналитикалык ой жүгүртүү өтө маанилүү. Азыр балдарыбыз биз аналитикалык ой жүгүртүүнү күчтүү. Ошондуктан жана жалпы республикалык тестирлөөдө логика, анализ болуп жатпайбы? Жана олимпиадалык суроолордо, мына ошо пиза тестирлөөдө бул жашоо менен байланышкан да. Жашоо өзү анализ жүргүзсөк анан өсүп өнүгүүдө болобуз. Билим берүүдө лидерлик боюнча онлайн курсубузда өзүн таануу боюнча сабактар, жөндөмдүүлүктү өнүктүрүү боюнча мотивация, ишеним, кайдзен пландоо деген бар. Кайдзен планирование бул япон сөзүнөн тынымсыз өнүгүү деген сөз. Кайдзен пландоо. Адам ийгиликке же чоң нерсеге, мындай жакшы максатка жетиш үчүн пландайбыз, анан чоң нерсени көздөп алып же чоң ишти милдеттеме алып алып, анан ал колуман келбейт деп олтуруп калган туура эмес экен да. Ошондуктан бизди бала кезде ата энебиз четинен жаса, четинен бүтүр, акырындык менен жетесиң деп үйрөтчү эмес беле? Ошондо кичинеден четинен жасасаң оорчулук келбейт, анан көп нерсе жасаганың билинбей калат деп үйрөтчү бизди бала кезде. Ошондой эле ар бир максатка жетүүдө кадам акырындык менен кадам таштап, акырындык менен иштерди баштай беребиз да. Ошол кайдзен планированиянын түрлөрү бар. Планда ошолончо сабак болот. Мыкты сөз чеберчилик боюнча мастер-класстар, коммуникация, конфликтология боюнча да сабак болот. Дене тили, эффективдүү коммуникация, дене тили, 4К көндүмдөрдү өнүктүрүү, сынчыл ой жүгүртүү, креативдүүлүк, кызматташуу, мамиле түзүү боюнча сабактар болот. Лидерлик сапатты өнүктүрүү, ийгилик сырлары, кейс педагогикалык кырдаалдарды чечүү, боюнча практика мастер-класстарды өтөлүк. Ынтызарлык деген эмне? Кантип эмнени каалайбыз, каалоо жазабыз. Медитация, аффирмацияларды колдонобуз. Эмоционалдык интеллектти жогорулатабыз. Эмоционалдык интеллект бул ачууну, сабырдуулук деген сөз. Ачууну басуу деген сөз. Конфликттик кырдаалдарды чечүү, сынчыл ой жүгүртүү, чыгармачылык жөндөм, жакшы адаттарды калыптандыруу, кесиптик өнүгүү боюнча сабактар. Бул дагы сабакты иштеп чыгыш оңой эмес болду мен үчүн дагы. Бул өзүнүн жеке өнүгүү боюнча багытталган сабак. Бул өзүмдүн бир канча курстардан алган билимдерим. Мына ушул кесиптик өнүгүү, инсандык өнүгүү, жеке өзүңдү өнүктүрсөң анан мыкты педагог болот экенбиз көрсө. Биз өзүбүздү качан өнүктүргөндө анан түшүнүгүбүз өзгөрөт, ошондо биздин методика өзгөрөт экен. Эмне эле мугалимдерди окутабыз, методика кала берет деп мен көп ойлондум да. Китептер даже окулбай калып атат да, шкафта чаң басыпчы, берилген жана колдонмолор. Анан эмнеге эле мугалимдер мурдагы эле абалынан чыга албай эле эскиче эле сабак өтүп, эмнеге эле балдар сабактан качып атат дегенде бизге дагы жеке өнүгүү жетпей жатыптыр да. Бул биздин ынтызарлык, биздин море уктап калган сезимдерди ойгото турган шык дем жетпей жатат, жана психологиялык билимдер жетпей жатат. Ошондуктан мына ушул курсту иштеп чыктым. Педагогикада ошондой эле окутууда, деги эле окутуу процессинде да когнитивизм деген бар, акыл эсти өнүктүрүү. Жүрүм турумдагы биздин бихевиоризм дейт. Биздин ар бир жүргөн турганыбыз балдарга көрүнүп турат. Конструктивизм, куруучулук жана трансформация деген терминдер бар. Демек, биз куруучулук бул биз сабак жаратабыз. Трансформация жашообузду өзгөртөбүз, методикабызды өзгөртөбүз. Трансформация өзгөрүү деген сөз.
Мына ушул терминдер бар. Эгерде сиздерге ушул терминдер тааныш болсо, демек ушул темада биз өзгөрүүгө мындай кеңейтет экенбиз деңиздер. Тааныш эмес болсо бул терминдерди жазып алыңыздар. Так, 4К көндүмдөр. Булар сынчыл ой жүгүртүү, креативдүүлүк, кызматташтык жана мамиле, чыгармачылык. Мына ушул 4К көндүм англис тилинен кыскартылган creative, critical thinking, communication, collaboration деген коммуникация, чыгармачы, кызматташтык, анан коммуникация чечмеленет англис тилинен. Мына ушул пикир алышуу боюнча дагы сабактар бар өзүнчө. Анан командалык иштин мааниси, топ менен иштөөдө, жамаат менен, азыр кызматташтык маанилүү 21-кылымда кызматташтык көндүм өтө актуалдуу. Ошондуктан кызматташтык боюнча дагы талдоочу видео сабактар менен мындай ой жүгүртүп, сынчыл ой жүгүртүүнү өнүктүрө турган практикалар, көнүгүүлөр берилет. Ошондо биз ой жүгүртүү, сынчыл ой жүгүртүүбүздү да өнүктүрүп алабыз. Азыр мен силерге бир видео көрсөтөм. Биздин сабактар Google Meet, Zoom менен өткөрүлөт. YouTube'да да сакталат сабактар, Telegram'да, YouTube'да сакталат. Telegram, WhatsApp аркылуу берилет сабактар. Усулдук жардам сабактар 1 ай сакталат, усулдук жардам берилет. Кечки саат 20 же 21:00 макулдашып алалык. Анан лицензиялуу сертификат берилет сиздерге. Эми азыр мен бул слайдты өчүртүп бир видео көрсөтөйүн сиздерге. Канча 16 эле иши болуп турабызбы? Так. Азыр видео чыксын. Чыкты, Ошол сабагыбыздын акырында бир видео көрсөтөйүн. звук чыкпайт. Ошол звук чыкпайт дагы. Мындай эле көрүңүздөр, анан запистен көрөсүздөр. Бирок видео көрүнүп жатат. Ооба. Ай, кечирим сурайм. Мен башка нерсени басып албадымбы? Азыр башынан көрөлү. Звугун чыгарам деп башка нерсени басып алдым. Загрузка болсо. Даярдап койдум эле видеомду. Эмне укпай жатат. Так. Экрандан көрүнүп жатат, слайд. Ооба.
Бул сабагыңыз сакталат да Нургүл эле ооба сонун, сабак сакталат. Мен сиздерге ошол команданын маанилүүлүгү жөнүндө видео көрсөтүп жаткам да. Башка нерсени басып албадымбы? Сулгун чыгарам деп. Эмнеге видео ачылбай калды? Так, видеону өзүнчө запись кылат окшойм го. Мынакей, кайра баштан көрүнүп жатат сиздерге? İyi көрүнүп жатат. Ташталып атат. Биз педагогдор баарыбыз бир жамаатпыз, бир командабыз. Мугалимдер бир командабыз. It's smarter to travel in groups. Be happy and бактылуулукта бол дейт. Мына урматтуу кесиптештер, менин сабагым ушул жөнүндө болду. Бул видеону эмне максаттан көрсөттүк? Бул биз баардыгыбыз бир командадабыз, бир кемедебиз. Андыктан биз баарыбыз биримдик менен бири-бирибизди демилгелеп шыктандырып турсак, анан өзгөрүүгө барабыз, заманбап мугалим болобуз, ийгиликтүү мугалим болобуз. Баарыңыздарды ийгилик болууга чакырам, ийгиликтүү болууга, ийгиликке умтулалык. Шык дем күч болсун бизде дайыма. Жаңычыл мугалим бололук жана чыгармачылык ийгилик каалайм сиздерге. Кандай суроолоруңуздар бар? Кандай ойлор пайда болду? Сабак сонун болду, Нургүл эле сонун. Мореки чын эле лидерлик качество деген действительно мугалим ушу со всех сторон лидер болуш керек да. Ошо өзүнө балдарды тартса чын эле, балдар дагы ии деп мореки мугалимдин сабагы кызыктуу. Ушул мугалим жакшы өтөт. Жанагы немени айтып атпайсызбы? Сөзгө чебер депчи, мугалимдер эми баягы жашыруунун кажети жок да. Кээ бир мугалимдер өздөрүнүн сабагын аябай жакшы билет. Действительно предметти жакшы билет, бирок мугалимге, окуучуларга берүү жөндөмдүүлүгү дейбизби, окуучуларга түшүндүрүү дейбизби, ушундай бир кичине бир неме жетише албайт да. Кээ бир мугалимдер баягы өзүнүн предмети мугалим күнүгө даярданып атып дагы баягы жылдык тажрыйба менен үйрөнөт да, бирок сразу анын окуучуларды тартып алган сапаты бар, лидерлик. Өзүнүн сөзү менен сөзү богатый. Ошо менен окуучулар кадимкидей берилип, кээде ачык сабактарга кирип калабыз да, көп эле киребиз да. Ошолорду баалайсың да. Просто мугалим өзүнүн бир күндүк сабагын жакшы түшүндүрүп атат. Анан баары деле нар жакта даремети, канчалык предметтик фундаменти бар, билим сапатынын фундаменти эми баягы жашырган эмне билинип турат да бири-бирибизге деле. Анан бирок чын эле ошону лично мен ошону байкайм да, кээ бир мугалим ушунчалык өзүнүн предметин жакшы билет, бирок окуучуларга баягы берүү, окуучуларга мынтип подавать этет деп коет го, мисалы кафеден деле ушу өзүнүн бир маданияты менен моундай подавать этсе, кээ бир мындай тамактар, кээ бирлер вкусный, невкусный тамактарды да жакшы подавать этсе, жакшы эме менен жейсиң го дегендейчи. Анан чын эле бул жерден мугалимдик ошо лидерлик сапатыбызды өнүктүрүшүбүз керек. Со всех сторон чын эле окуучуну бүгүнкү күндүн балдары чын эле башкача. Биз баягы сайыздын учурунда
тоталитардык мезгилде жашап ошол жактан авторитарный немелерди алып сабак билим алып калбадыкпы, тыпыйып отуруп, момунтип отурупчу. Бирок азыркы балдар андай эмес. Түшүндүрүп айтсаң дагы момундай. Кээде сабак учурунда мугалим катары айта кетесиң да, бир учурларда момундай болгон. Мисалы, сахардын килограммы 78 болгон десең таң калышат. Помидордун килограммы десең 150 деп. Мисалы мен мектепте окуп жүргөн кезде мен сотка жөнүндө понятие бизде жок болчу, биздин учурда. Ушундай сотка болот. Баягы эле немелерди окуп, Калыгул Баюулунун чыгармаларында ошондо чанда эле окучубуз. Бизге өзүбүздүн кыргыз тарыхын көп окубай калбадыкпы? Көпчүлүгүн баягы биз адабиятты окудук, бирок азыркыдай баягы эгемендүүлүк жеңгенде өзүбүзгө чын эле кыргыздын тарыхын эми аябай жакшы окуп атабыз. Анан кийин ошондо ошо Калыгул Баюулук мен билем, мектепте окуп жүргөм. Мен өзүм самостоятельно окугамда, мынтип эле атамдын эски китебинен таап алып, азыркыдай интернет жок, информацияны каалагандай ала албайсың. Анан бир учурлардачы деле кийинки поколение башкача болот дегенди таң калып, ошол жана кичинекей зым аркылуу алыстан туруп, мисалы Кочкордон туруп Москва менен сүйлөшөсүң дегендейди укканда таң калгам чын элечи. А мына азыр Америка, бияка туруп Америка менен жүзүңдү көрүп сүйлөшүп атпайсыңбы? Канча бир кылымдан кийинчи. Кээде балдарга ушурекилер мындай болгон десең таң калышат азыркы балдарчы. Кантип анан 5 сотка кантип ишти жашачу элеңер? Соткасыз кандай жашоо болчу эле депчи. Соткасыз жашоо болчу. Зато биз китеп окучубуз. Азыр силер китеп окуй атасыңар. Андан кийин мошурек мореке неменин баягы лидерлик стилдер жакты. Мен мына азыр сиздин сабагыңызды дагы бүгүн эртең атайын конспект ачып алып, мен азыр жазган жокмун, атайын бүгүн уккум келди да, анан баары биз мугалим болсо жазышыбыз керек. Өзүбүзгө көчүрүп, лично мен көчүрүп жазам да, потому что булар керектүү болот да. Анан эртең кайра шашпай отуруп алып туруп, анан кайра сиздин сүйлөгөн ар бир сөзүңүздөн өтө кайра конспект кылып жазам. Потому что биздин ар бирибизге бул керектүү тема. Хоть тажрыйбалуу мугалим болсун, хоть жаш кадр болсун, все равно морек сабактарды эми бизге керек. Сонун сабак болду. Рахмат Зарыл эже, чоң рахмат. Лидерлик анан мотивациялоо сабактарда, шыктандыруучу, демилгелөөчү сабактар бизге мугалимди колдоп, жакшы сөз айтып, сиздин колуңуздан келет, давай сонун сабактарды өтүңүз, мондай үйрөнүңүз деген адам керек экен да. Ошон үчүн ушундай Бирок азыр коллективде деле жашыруун эмес, мугалимдердин арасында деле тааныштар болот. Канча иштеп атасың, канча монтип атасың, жетекчилик жактан, администрация жактан колдоо жок, ишиңди деле кээде билишпейт деп андай сөздөр болот. Анан действительно кадрларга стимул да керек чын эле. Жок дегенде сөзсүз эле бир финансовый ушундай болсо дагы мындай жакшы бир моральный сөз менен дагы мактап, мындай ыраазычылык билдирип койсо, значит мен булардын эсинде экенмин, мага момундай болду деп, улам кийинки сабактарында, кийинки жумуштарында дагы мынтип тырышып аракет кылып чыгармачылык менен иштешет да. Бул туп-туура. Мугалим болсо дагы мугалимдер деле баладай. Мугалим деген, жетекчилик деген, ошо өзүнүн мугалимдери деген, жетекчиликтин астында иштеген мугалимдер окуучу сыяктуу жетекчилик кам көрүш керек. Замдары менен кеңешиш керек. Жок дегенде ошо чын эле мынтип жакшы ыраазычылык сөздөр менен дагы мынтип моральный поддержка берип турса, ошо ар бир мугалим чүйүнүп калат. Мен бүгүн жок дегенде, могу бүгүн сабакты жакшы өттү, жакшы морекини методиканы пайдаланды, техниканы пайдаланды деп айтса да, менин сабак өтүүмө подчеркивать этип бир жакшы сөз айтылды. Стимул керек мугалимге, действительно. Өтө жакшы немеге көңүл бөлдүңүз да, басымдуулук кылдыңыз да. Мореки морекини неме иштеп чыккан бүгүнкү сабагыңыз да чын эле жакшы болду. Күндүгө мисалы мореки сөздөрдү кайталап турбасак делечи, сөздөрдүн кээде определенияларын, аныктамаларын унутуп калабыз. Мына бүгүнкү харизма, эмпатия, ушу сөздөр кайра мен мурун неме кылсам дагы кайра определениясын жазып алып ат. Конструктивизм, трансформация булардын педагогикалык тармакта, то есть багыттагы булардын аныктамалары өзүнчө болуп атпайбы? Хотя башка системада колдонулса да, именно биздин системада мына конструктивизм, трансформация, азыр 4К көндүмдөрү дейт. Булардыкы мына креативдүүлүк, морекилердин кайра немелери лично мага жакты. Али Турдуловичти билет болушуңуз керек. Али Турдулович деген агайчы. Ошол Али Турдулович деген агайдын да ошо Сынчыл, ой жугуртуу деген бир китептери бар эле да.
Ошону да карийим, ушу китепти катып жүрүп эле кайра алып чыгып, момундан кийин окуш керек экен. Негизи сынчыл ой жүгүртүү бизге аябай керек мугалимдер. Каждый день керек. Потому что сөздүн өзү деле мугалим өзүн да сындап туруш керек. Жана жакшы айтылды, мугалим өзүнүн кийинишин да караш керек деп. Чын эле биз кийимибизди азыркы балдар күнүгө кийинип келген кийимиңе да карап турат. Азыр мындай эми баарыбыз тең эле алып атабыз баягы жашоо шартка байланыштуучу, бирок ошондо дагы ошо шыңды кийип алып, томпоюп кайра аркаңды карап алып, доскага түшүндүрүп атасың. Ошол томпоюп карап турган жамбашты балдар бүт карап турат. Желательно мындай классический кийсек да кичине бир көчүктү жаап, мындай бир балдарга бир этичныйраак кийимдерди кийишибиз керек да. Бул форма тууралуу, кийим тууралуу чын эле айтып, мугалим өзү да мындай симпатичный болуп, жакшы алып, жакшы күнүгө жасанып чын эле барышыбыз керекпиз дачы. А то балдар деген аябай көз караш менен карашат да. Бүгүн мугалим керек болсо балдар айтат, бүгүн мугалим деген кызыл сөйкө тагынып келди, көчө көк сөйкө тагынып келди. Ошонуңа чейин эме берет. Даже өтө бир ошончолук өтө немелерди деле тагынбашыбыз керек. Бала мугалимди карап атып эле сабакты унутуп калат. Чын эле кийимин карап атып. Анан бул жакшы да, форманы дагы, кийимибизди дагы эле классический балдарга деген именно сабак өтүп атканда өзүбүздүн биздин сөзүбүздү, предметибизди түшүнүш керек бала дегенчи. А биздин кийимибизди карап отуруп кээ бир балдар энесине айтып барышат, мугалим момундай кийинип келди мама депчи. Айтышат ал. Кээде ата энелер менен сүйлөшүп калганда кээ бир балдар айтат, сиздин мама эмне момундай сөйкөңүз жок, биздин мугалим күнүгө момундай сөйкө тагынып келди. Бир күн момундай чоң сөйкө, кичинекей сөйкө деп. Анан бул кийим жагына дагы чын эле неме болушубуз керек. Карашыбыз керек. Анан калган эмени азыр бүт угуп отурдум да эртең кайра бир сыйра лентаны неме кылам да конспектировать этем. Потому что мурунку сабактарды да мен ошентип алдым. Сонун сабак болду. Эртеңки сабагыбызга да катышабыз. Чоң рахмат. Сиз азыр тим эле от души моминтип жүрөктөн моминтип түшүндүрдүңүз да, почему ушул биздин балдар азыр китеп окугулары келбей атат. Значит, биз мугалимдер өзүбүздү ошо түшүнүктүү эле болду. Чын эле мугалим деген биз иштеп атабыз, бизге акчабыз аз деп атабыз, бирок өзүбүздү дагы чын эле сынчыл көз караш менен карашыбыз керек. Баягы неме болсо дагы ошо бүгүнкү поколениянын балдарына жооп бергидей болушубуз керек да. Мурункулар эмес, азыркы поколение чын эле бизден күчтүү да болуп атпайбы? Мисалы мен өз предметимди жакшы билгеним менен жана сотканын үтүр точкасына чейин, ар жак бер жагына чейин техника азыр балдар бизден күчтүү да. Аны деген зато алар деген ошо бүт компьютердин астыга кетип атат. Өзүнөн биринчи видео сабактарды переделывать этип жасап коет. Слайдтарды жасап атат буларчы. А мисалы биз бир сабактын слайдын жасаш үчүн мен ичине кызымдан жардам сурап, анан кээде неме кылып, ойнотуп туруп анан 1-2 метод менен жасайм да. А балдар болсо окуучулар жок, сразу алар бизде мисалы биз программисттерди окутабыз да. Кээде балдардан сураганда мен лицейде иштейм да, профтех лицейдечи. Азыр программисттер балдар аябай күчтүү чыгып атат. Күчтүү чын кадимкидей бүт баардык слайдтарды ушундай жасап атышат. Анан бир карап туруп сүйүнөсүң, значит биздин келечек муун чын эле максаттары Америкага барыш керек, Таиландка барыш керек, Японияга барыш керек. Бүт ушундай да. Анан кээде тамашалайсың, баарыңар кетип калсаңар биздин нарында Теңир тоодо ким калат? Кыргызстанда ким калат? Силер билимди бизден алып, анан почему билимиңерди Америкага алып барышыңар керек депчи. Анда айтышат, биз ошол жактан 5-6 жыл иштеп келели, бутубуздан туралы, анан кайра аяктын билиминди окуп келебиз да силерге кайра беребиз депчи. Азыркы балдар жооп айтат. Анан кийин жана психологияны туура айттыңыз. Азыркылардын мисалы 2 жерде 2 4 деп математика, геометрия биринчи кылымдан бери эле келатат. Мына бүгүнкү күнгө чейин өзгөргөн жок. А психология болсо коом өзгөргөн сайын, коом менен бирге психология күнүгө өзгөрүп атпайбы? Баягы Чыңгыз Айтматовдун биз кайра Жамилясын окуп атпайбыз, бирок ошо Чыңгыз Айтматов кыйын экен. 50 жыл мурун ушу согуш учурунда болуп аткан окуяны кыргыздардын 50 жыл алдыдагы окуясын жазыптыр. Согуш жүрүп атса дагы кыргыздардын ошондо көз карашы, карабайсың тиги Жамиляны күйөөсүн тыштап сүйүлөп кетип калды депчи. Ал эми бирок ошол учурда ал өзү үчүн күрөштү да, өзүнүн бактысы үчүн, сүйүү үчүн күрөштү. А жалпы элдин көз карашы болсо, биякта күйөөсү армияда жүрсө, согушта жүрсө, элди жерди коргоп жүрсө, бул болсо каякта бирөөнү ээрчип кетип калды деген. А зато Чыңгыз Айтматов деген адамдын 50 жыл алдыдагы боло турган мындай жакшы окуясын жазыптыр да чын эле. Бул киши чын эле Олуя, Көрөгөч дегендер чын эле туура экен. Деги эле акын жазуучуларыбыздын бир олуялык сапаттары болгон үчүн, өзүнчө чымындары болгон үчүн, өзүнчө бир ар ким эле жазуучу боло бербейт да, ар ким эле манасчы боло бербейт. Мындай караганда. Анан кийин сонун сабак болду.
чын эле сонун сабак болду. Мен да минтип эме кылсам унутуп калгандарымды кайра эстеп, кайра жаңылар бар экен, чиле мореке жаңы терминдер бар экен. Булар азыр себеп потому что кийинки кийинки жаш кадрлар дагы могу жаңы терминдер менен иштейт деп бар тең. Мисалы, мындан бир 5-6 жыл мурун бир тренингде отуруп анан глоссарий эле деп атышат да. А мен чын эле глоссарий деген эмне экен? Көсө справочник деген сөз экен да алчы. Справочник. Терминдер. Анан ал жаңы термин экен. Жана кыргыз тилинде неологизм, стализм деген. Анан мына азыр бизлер глоссарий деп айтып атышпайбы? Справочник деп, же болбосо неме болсо бүт эле өзүбүздүн ичинде архаизм, историзм сөздөр эми баягы манасты бүгүнкү күндө кайра неме кылып атышат эмичи. Бирок ошондогу сөздөрдү мен деле кээ бирлерин карап көрсөм, эски сөздөрдү түшүндүрмөсүн окумайынча, бул эмне деген сөз болду экен деп. Анан мугалимдер күнүгө кайталап турушубуз керек. Биздин кесибибиз ошол. Биз ошого окудук да. Демек биз историзмди дагы, архаизмди да, неологизмди да биз кайталап турушубуз керек, чтобы окуучу бизге вопрос бергенде эми баягы тажрыйбалуу мугалимдер чыгат ситуациядан. А сен кандай дейсиң? Кандай муну кандай чечесиңер? Жалпы группага вопросту берип коет да. А бирок биз чын эле даяр турушубуз керек, даярданышыбыз керек. Биз өзүбүздөгү дагы кичине бир жетишпеген нерселерди моюнга алып, бирок окуучулардын көзүнчө эмес, өзүбүзчө мореке азыр сиз уюштурган ушул сабактарда бири-бирибизден да тажрыйба алышып, баарын эле биле бербейбиз да. Билбеген нерсебизди үйрөнүшүбүз керек, момунтип окушубуз керек чын эле. Чоң сабак, жакшы сабак болду. Мен сиздин убактыңызды кармадым окшойт азыр. Итак эле бизге 1,5 саат сабак өттүбүз. Рахмат, зарыл эже, сонун кайтарым байланыш. Сонун пикир болду. Рахмат сизге. Суроолор дагы барбы? Айта турган сөздөр барбы дагы? Гүлнар эжени көрүп атабыз бул жерде. Сунуштар, суроолор жок болсо сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Катышуу каалаган мугалимдер болсо, группа топтолсо, курсту баштайбыз. Бул мотивациялык сабактар болот. Шыктандыруучу сабактар болот да, стимул берүүчү мугалимдерге. Анан өзүн өнүктүргөн, анан өзүн сүйгөнгө дагы, өзүн баалаганга да үйрөтөбүз. Психологияда бул өтө чоң маанилүү экен. Өзүбүздү сүйбөйт экенбиз, өзүбүздү баалабайт экенбиз көрсөк, ошону үйрөтөбүз. Сөзүңүз каралды да. Сөзүңүз каралды. Бизде мореки жылдын жыйынтыгы менен мындан 1 жума мурун неме болду? Педсовет болду да. Анан педсоветтен анан кийин отчетторун методически бөлүп келатып анан кийин баягы немелер бар да, курс повышениялар өттү дегендерчи. Анан кийин ошо подчеркивать этип айтты да, мен мына зарыл эже өзүнчө самостоятельно ушул эркинде Нурсабаттан билим алып деп сиздин адресиңизди толук тил жерде баягы сертификатта бар да. А мен сертификатты бирден копиясын өтүп көрүп берем да тилергечи. Анан ушундай неме кылып айтты. Да, мындай кылышып өз алдынча өтүп ушундай деп силердин немеңерчи өтүп атышат, сиздер эмне өтпөйсүздөр депчи. Анан жанагы стимул деген сыяктуу сүйүнүп калып атпайбы? Мен деле аны баягы курс повышения самостоятельно өз алдынча эле минтип өттү, мынакей деп эле жөн эле аны айтат деп ойлогон эмесмин. Анан методисибиз да күчтүү, ушинтип айтып атпайбы? Ушундай Нургүл Дөөлөсүнүн ушул өткөн ушул Нурсабаттан жакшы немеден өтүптүр депчи. Анан бул да жакшы, бул да стимул. Мен кайра сүйүнүп да калдым. Значит, кийинки сабактарда тем более ушулар жакшы болуп атат силердин рекламаңарчы. Каяктан издейсиң? Зато биз издейбиз эми баягы интернетте деле бар да. Бирок морекинтип мындай жакшы бир неме менен мыйзамдуу түрдө алган, мыйзамдуу түрдө момунтип окуган билим жакшы экен да, потому что буяктан окудук, лицензиясы бар экен. Мынакей, зато момундай сабак болду деп. Анан именно ошо инклюзивный боюнча буюрса ушу немеге сабак өтүп бериңиз деп атат. Биягачы инклюзивный боюнча окуган турбайбыз деп бизде реабилитационный группа бар да. Анан сиздерден алган сабакты мен кайра бир сыйра перемотка кылып, сабактарыңыз сакталып, ошону бир кайра карап туруп, анан ошол эке даярданып, ушу инклюзивный обучение боюнча бир округлять этип бир 1-2 сааттык неме өтөт экем да, анан непонятный болгон жерлерди может кайрылып калышы мүмкүн сизге. Бирок интернеттерден материалдардын баарын бергем Телеграмга. Бүт презентацияларды бергем, ошол жерден колдонуп ошону алыңыз. Ооба. Бул рахмат зарыл эже. Бул өзүн өнүктүрүүчү жеке өнүгүүгө багытталган сабак. Бул азыркы жаңы курсчу, бул методиканы үйрөтпөйбүз, бул да мугалимдин шыктандырган, демилгелеген, стимул берген, көз карашын, ой жүгүртүүсүн өнүктүргөн, алдыга умтулуп турган мотивациялык сабактар болот. Анан албетте турмуштук көндү практика, жанагы кейстер болот да, конфликттер, же болбосо кырдаалдарды кандай чечебиз, биздин жашоодо эмнелер болуп атат, анан кесипке кандай таасир берип жатат, эмоционалдык абал деген сыяктуу психология менен байланышкан сабактар болот да.
Ошондуктан Мгм. мотивациялоочу, стимул берүүчү сабактар арасынан да башка тренерлерден да Ушуну катышкан. кайсы числодон баштайбыз деп атасыздар? 5 февралда баштайбыз. Баасы 1000 сом. Буга сертификат берилет, Ооба, лицензиялоо. катышабыз. Хорошо. Эртең да сабак болгон да бизде? Эртең дагы болот методика боюнча. Методика боюнча да өзүнчө курс башталып жатат. Аны жанагы Сингапур методикасынын элементтеринен баштап, Сингапур методикасынын баарын эмес, айрым ыкма элементтери, STEM методика, инновациялык педагогикалык технологияны үйрөткөн, ATAI методиканы үйрөткөн курс ал башка, ошол дагы болот. Анан бул дагы башка. Азыр түшүнөчү, могу сиздин сабагыңызды мына биз эми окуйдун 5-inde ушу сабак башталат деп атпайсызбы? Ошого азыр моминтип сопроводительный берип, моорекиндей болот деп, бир күн алдын ала момундай даярдоо сабагын өткөнүңүз бизге жакшы болуп атат да. Эми буга да сиздин убактыңыз кетип атат. Бирок ушундай биз информация угуп калып атабыз, угуп алып туруп эмне окуш керек экен, момусун алыш керек экен деп атабыз да. Чын эле. А так мындай сопроводительный бербей туруп сабак башталып калса деле болот, но бирок именно могу бергенде мен мисалы азыр значит момундай болот экен, окушум керек экен деп мага лично плюс болду да. Демек азыр маалымат алгандар деле керек экен, значит окушубуз керек экен деп атат да мугалим коллегалар дагы. Рахмат. Чоң рахмат Хорошо. сабакка катышканыңыздарга. Башкаларда пикир, суроо, сунуш барбы? Жок болсо, убактыңыздарды бөлүп атай сабакка кирип бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдирем. Сабактын записи сакталат. YouTube'да открытый каналга коем. Анан бул запистерди башка кесиптештер менен да бөлүшүп көрүп алсаңыздар болот. Ийгилик каалайм Рахмат. баарыңыздарга. Баарыбыз бир командадабыз. Сиз бири-бирибизди демилгелеп, шыктандырып, бири-бирибизге дем күч берип туралык. Жаңыларыбыз менен бөлүшөлү, билимдерибиз менен. Рахмат. Жакшы Рахмат, салыңыздар. жакшы. Өзүңүздөр жакшы салыңыздар. Билтүн.